Ош облусунан Орусияга жүк ташкан айдоочу Наурыз Азимжанов кезекте турганына 1 суткадан өтүп калды. Айдоочу ар бир күнүнө эселеп чыгым тартып жатканын айтса, бир четинен жергиликтүүлөрдүн тартипсиздигине нааразы болууда. Да, несправедливость, вот уже там сутки стоим, вот отсюда машина выходит, загоняет местные здесь. Мне говорят, местные здесь, мы будем, без очереди выходят они. Да, бензовозе, легковой, все. Уже бардак, блин, уже. Как вы поживаете? Ну вот так, сидим, печенье кушаем и все. На еда 500 или 600. Только на еду, да? Да, и солярку тоже. Не считаем только соляра. Чек арадагы унаалардын узун кезеги 4 күндөн бери байкалууда. Биздин санаагыбыз боюнча 1 чакырымга созулган унаалардын саны 70ке чукулдап калган. Айдоочулар кышында эле ушундай кезек болуп жатса, күн жылыгында кандай болот деп чочулап жатышат. Айрым айдоочулар болсо, казак тарап текшерүүлөрдү белгиленген мөөнөттөн кеч кылып жатканын айтышууда. Эми тыгым болуп атыруу, могу менбелер ичинен болуп атыруу, ичинен мурун мисалы үчүн 10 машинадан киргизчи. Азыр мынакей 1 машина 2 машинадан киргизип атыр ичине. Мурун 1 саатта 10 машина киргизсе, 1 саатта чыгып кетчи. Азыр мынакей 1 сааттан бери 10 метр жылдуу, 10 метрде жылган жок. 1 суткадан мисалы үчүн биз алдагы Весо Кыргызстан кафесинен 1 суткада кирип кетчик ичине. 30-40 машина кирип кетчи. Азыр кире албай жатыр го мынакей. Суткада канча машина кирет? Билбейм мен канча машина кирди. Бирткене жылдык го азыр. Кечтен бери биртке жылдык. Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматы мындай жагдайды унаалардын көп келип жатканына байланыштырууда. Кыргыз-казак мамлекеттик чек араларындагы бекеттер штаттык режимде иштеп жатат. Бирок учурда чоң капка өткөрмө бекетинде унаалардын кезеги байкалып 60 оор жүк ташуучу турат. Мындай кезектин пайда болушу унаалардын агымы көп болуп жатканына байланыштуу. Казакстан менен чектешкен башка бекеттерде кезек күтүүлөр жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы чек ара кызматы айдоочулардан жана жүк ташуучулардан арыздаттануулар түшпөгөнүн маалымдайт. Чоң капкадагы мындай көрүнүш быйыл эле болуп жаткан жок. Өткөн жылы жаз айларында дагы узун кезек пайда болуп, айрым айдоочулардын арасында уруш талаштар да болгон. Кийин чек ара ачылган соң жеңил унаалардан да агымы көбөйүп, казак тараптан бензин ташыгандар көбөйгөн. Учурда мындай жагдайдын келип чыгышына бензин ташыган жеңил унаалардын да салымы бар экенин айтышууда. Ал эми жергиликтүү айдоочулар чоң капка бекети стандартка туура келбесин. Анын үстүнө учурда жабык турган кичи капка бекетин ачып бермейинче бул маселе жакында чечилбесин айтууда. Кыргыз тарап жакшы иштеп атат. Болгондо могу тыгын ушунча машинага расчет эмес бул. Эки элеси менен бул жерде. Бизден сураныч монун бардыгынан, могу пассат айдаган, грузовой айдаган, өзүм грузовой айдайм. Ошо кичине капканы ачып берсе болду бизге. Бул могуну жетишпейт. 5 автобус келет. 9-тан 3-кө чейин мер жетишпейт да ошончо адам өткүзүш үчүн. Анан эртең пассаттар келет 6-га чейин. Булардын да тирлиги, буларга деле эч жалоп жок. ГАИ деле жетишпейт бери. ГАИ деле жакшы иштеп атат, бирок ушунча адамдын баарын порядок кылыш оңой эмес экен. Биз өзүбүз ошол жерде жүрүк. Знак болсо, ГАИлерге да жакшы болмок. ГАИлерге буларга мисалы, буларга айтайын десе знак жок берди. Знак коюп берсин, жолду бөлүп берсин. Монун жарымы какта билбейм. Ким жеп койду жарымын? Бетонду да жеп койду го. Сөздүн ачыгы. Бетон өз акчасы кылып коюп коюн десек, бул бетон кымбат экен, 15 000 сом экен, бир бетон. Могу жолду трамес бөлгөн. 2 машинага расчет кылып бөлүш керек ортодон, болду. Жеңил машина, оор машина. Жеңил машина, оор машина. Могерге знак коюп койсун, ГАИлерге да иштей тургандай болуп. ГАИлер кантип иштейт, эмне иштейт? ГАИлер да байкушту аракет кылат, бирок монча адамга ГАИ эмес, бу жерде бизден сураныч кичинекей капканы ачып берсин, башка эчтеке кереги жок. Бизге жолду эле салып берип эле койдун. Адан эчтеке үмүт болду. Айдоочунун айтымына чет жактан келген айдоочулар кезек күтүп жатты уктап калганда башкалары өтүп кетсе жергиликтүүлөрдү күнөөлүү кылып жатканын айтууда. Таласта Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында 2 өткөрмө бекет бар. Учурда чоң капка гана бекети иштеп жатат. Ал эми кичи капка посту 2010-жылы жабылган. Кичи капка бекетин ачуу боюнча маселе жогорку кеңеште бир нече ирет көтөрүлүп, өткөн жылы жаз айларында Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев бекеттерге бөлүнгөн акча Чүйдөгү Ак Тилек жана Ак Жол бекеттерин оңдоо үчүн кеткенин айтып, кичи капкага көңүл бурулбай жатканын моюнга алган. Расмий маалыматтар боюнча кичи капка бекетин ачууга казак тарап толук даяр экени айтылып жүрөт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.